Төмөнкү Аларча мектебинин кошумча корпусу 375 орунга ылайыкталган имараттын курулушу билим уянын орун жетишсиздик көйгөйүн чечүүдө. Дегенибиз, Төмөнкү Аларча мектеби 960 окуучуга ылайыкталса, бүгүнкү күндө анда 3 эсе көп. 3000ден ашуун окуучу, 3 нөмүт менен билим алчу. Мектеп 2020 жылы февраль айында курулуп башталган. Административдик аймактык реформанын алкагында бизге бул айыл өкмөтү кошулуп аткан болуп атат. Өзүбүздүн бюджетибизден каржылап бул жылы көптөгөн мектептерди ремонттон өткөрүп, анан куруу иштерин баштаганбыз. Кошумча корпус заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. Мисалы, бул информатика кабинетине 20дан ашык компьютер орнотулган. Бул өз кезегинде окуучулардын IT тармагында жетиштүү билим алуусуна шарт түзөт. Биз профессиянын аятына карата мисал чыгарабыз. Ушул Төмөнкү Аларча орто мектебинде почти 23 жылдан бери эмгектенем. Аябай кубанычта болуп турам. Себеби дегенде аябай кыйынчылык менен окутуп келдик. Айрыкча ички миграциянын немесине байланыштуу биздин мектеп аябай окуучуларга көп да. Мисалы үчүн ушу класста 40ка жакын окуучу окуйт. Математика сабагын билесиңер да, индивидуальный баарына кантип подход жасайлабыз, эгерде 40 окуучу отурса, китептер жетишпесе, анан көп эле кыйынчылыктар болчу. Эми ошол кыйынчылыктардын баарын жоёбуз деген ойдомун. Азыркы жаңы имаратта окуучулардын баардыгына жетиштүү парта столдор менен камсыз болгон. Ар бир кабинетте жаңы технологиялар менен камсыз болгон экен. Буга чейинки мурунку окутуп жаткан корпусубузда окуучуларга стул парталар жетишсиз болгон. Ачылык учурда 3 сменде окуп жатканбыз. Ал эми жаңы корпустун ачылышы менен буюрса 2 сменде окуп, ар бир балага кеңири көңүл бурууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Химия боюнча эксперименттерди өткөрүүгө болот экен. Ошондой эле эмгек боюнча дагы класс бар экен. Жаңы корпуста жакшы шарттар түзүлгөн. Анткени азыр биздин мектепте окуучулар көп. Бардыгы өзүнүн условиясы менен жакшы экен. Химия кабинетинде өзүнүн ошо практикалык, эксперименталык иштерге атайын даярдуу бар экен. Имараттын курулушу толугу менен республикалык бюджеттен каржыланган, жумшалган сумма 76 миллион сомдон ашат. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.